Чыр-чатактар жана тартыштар ар бир адамдын турмушунда кездешет. Кызыклаттардын чыр-чатагы бөлүнгөндүккө алып келиши мүмкүн. Мындай учурда эмне кылуу керек? Чыр-чатакты медиация, сүйлөшүүлөр жолу менен чечсе болот. Медиация — бул талаштарды медиатордун көмөк көрсөтүүсүндө жөнгө салуу жол жобосу. 2018 жылдын февраль айынан медиация жөнүндө мыйзам күчүнө кирет. Мыйзамга ылайык медиация аркылуу жарандык, үй-бүлөлүк жана эмгектик талаш-тартыштарды чечүүгө болот. Талашты альтернативдүү чечүү үчүн судьялар тараптарды медиаторго маалыматтык жолугушууга жиберүүгө укуктуу. Медиатор тараптарга өз ара тең үзүрлүү чечим кабыл алууга көмөктөшөт. Сиз медиатор болууну каалайсызбы? Кыргыз Республикасында өнүгүү үчүн укук боюнча эл аралык уюму Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын медиаторлорду даярдоо боюнча тренингке катышуу үчүн сынак жарыялайт. Тренингти эл аралык эксперт өткөрөт.